Кыргыз-тажик чек арасында атышуу болуп, бир адам жаракат алды. Окуя бүгүн 6 августта таңкы саат 5:00 чамасында Баткен облусунда болгон. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири билдирди. Ок атышуунун натыйжасында КРдин мамлекеттик чек ара кызматынын заставасынын башчысы жарадар болгон. Ал колунан жаракат алып, ооруканага жаткырылган. Учурда чек арада эч кандай атышуу болгон жок, деп айтылат маалыматта. Анжелика: 5 партиядан сунуш түштү. Эгер эл макул болсо, шайлоого аттанам. Бир партиянын тизмегине мени жөн эле кошуп, сүрөтүмдү дагы илип, жалган маалымат таратып жатышат. Мага 5 партиянын штабынын жетекчилери колума арыз беришкен. Мен эч кимисине кол коюп бере элекмин. Политикага жолугонго эч качан оюм жок эле. Бирок элдин берип жаткан деми, суранычы, балким сен деле өзгөрүү киргизип, дал ушундай тытынып иштеп берерсиң биз үчүн. Ишеничибиз чоң дегендерин угуп, өз көзүм менен көрүп жаткан көйгөйлөрдүн үстүндө иш алып барууга мүмкүнчүлүгүм бар экенин сезип турам. Сиздер менен акылдашам да эми. Ушул бойдон элден элге кызматында калайынбы, же сиз сунуштаган партияны колдоп макулдугумду берейинби? Балким жаңы дем, жаңы күч жакшы өзгөрүүлөрдү жасайттыр, же башкалардай болуп өзүм чече берейинби, дейт Анжелика.